Барскон мен туулган айылым. Ушул биз отурган жер ушу Ак Түз деп коет айылдын. Бул жогору жакта Тарылга деген жерибиз. Ушул жерде балалык өткөн. Баардык эле айылдык балдар сыяктуу кой кайтарып, жалгыз келсең койду жайып коюп же малды жайып коюп бир кыялдануучу, кыялдын борбору сыяктуу сезилет мага бүгүнкү күндө. Кийин деле чоңоюп окууну бүтүп кеткенден кийин деле баягы эмгектерди, ийгиликтерди жаратканга аракет кылып, баягы ушул жердеги кыялданган нерселерди аткарууга аракет кылганда келип ушул жерден бир өзүнчө дем алып кетчү жер сыяктуу сезилет. Айыл, ушул жерлер мага бул жердин баалуулугу өзгөчө. Себеби канчалык шаарда жүрбөсөң, башка жерлерде жүрбөсөң, башка өлкөлөргө деле барбасаң, ушу айылыңдын кооздугу, айылыңдын деми бир өзгөчө тартып турат. Ушул жер сени мындай көрүнмөгөн жиптер менен акырын бир кармап, сени бир ыргалтып тургандай сезилет да. Ошон үчүн көп эстейм. Кээде жалгыз келип отуруп, бул жерден алыс эмес жерде ушу айылыбыздын көрүстөнү бар. Ошол жерде мен атам да, апам да ошол жерде коюлган. Ошо кишилер менен баягы баарлашкым келип, жакшылыктарыңды бөлүшкүң келип, ушул жер бир өзүнчө бир дүйнөнүн борбору сыяктуу сезилет мага. Анан ойлойм, ушундай кереметтүү Жете Өгүстө, кереметтүү Барскондо Махмуд Кашкарини жараткан жер. Көп кыялданам. Азыр жалгыз эле балалык кезде баягы кыялдын борбору деп атпаймынбы? Балалык кез эмес, азыр деле келсең ушу кыялдын борбору сыяктуу сезилет да. Бул өзүнчө мындай эч нерсеге теңегиз. Биз баягы ар кайсы жакка барып, бул реабилитация болуш керек, адам өзүнө келиш керек дейт. Мен мындан өткөн керемет реабилитациячу борборду элестете албайм өзүмө. Бакыт Дүйшөнбиев 48 жашта, Жете Өгүз районунун Барскон айылында туулган. Ата-энеси мектепте өмүр бою мугалимдик кесипти аркалап келген. 2 жогорку билимге ээ. Айыл чарба институтун жана Кыргыз Улуттук университетин бүтүргөн. 1998 жылы Улуттук илимдер академиясынын экономика жана саясат таануу боюнча аспирантурасын аяктаган. Экономика илиминин кандидаты. Эмгек жолунун дээрлик көп бөлүгү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтар менен байланыштуу. 2010-2019 жылдары Бишкек шаарынын вице-мэри болуп иштеп, каланын шаар куруу жана архитектура тармагын жетектеп келген. 2019 жылдын февралынан 2020 жылдын августуна чейин Бишкек шаарынын суу каналдар ишканасын жетектеген. Үй бүлөлүү 6 баланын атасы. Бакыт мырза, мына сиз кыйла жылдар мамлекеттик кызматта иштеп, эми саясатка келейин деп аттанып жаткан экенсиз. Анан бул ой дагы жөн жеринен пайда болбосо керек. Туура, мен чындыгында мамлекеттик кызматтарда аткаруу бийлигинде абдан көп жылдар кызмат кылдым. Анан ушу көп жылдардан бери ушу аткаруу бийлиги менен, мыйзам чыгаруу бутактары менен, бийлиги менен бир топ маселелер ортосунда бар да. Себеби бул бири-бири менен өтө тыгыз байланышкан, айкалышкан бутактар. Себеби мыйзам чыгаруу бийлиги биздин өлкөбүздөгү жашоо эрежелерин, мындайча айтканда мыйзамдарды кабыл алуу менен ушу биздин жарандарыбыздын жашоо эрежелерин түзө турган болсо, аткаруу бийлиги аны аткарыш керек да. Эгерде экөөнүн ортосунда дал келишпештиктер болсо, бүгүнкү биздин жарандарыбыздын жашоо турмушунан өтө алыс же аткарылгыс мыйзамдар кабыл ала турган болсо, бул аткаруу бийлиги үчүн эң чоң проблемаларды жарата турган чоң бир маселелерди туудурат да.
Ошон үчүн мен ушу аткаруу бийлигинде иштеп жүрүп, ушул маселелерди, ушул проблемаларды өзүмдүн ишимде абдан көп жолуктурдум. Аткаруу бийлиги жакшы иштеш үчүн иштөө эрежелери, жашоо эрежелери түшүнүктүү, жөнөкөй болуш керек да. Себеби биз кээ бир мыйзамдарды кабыл алганда өтө алдыңкы келечекке эске алып, ошол эле учурда бүгүнкү турмушту иретке келтирүүчү көп кабыл алуучу чечимдер кабыл албагандыктан бүгүнкү күндө ошо аткаруу бийлиги чындыгында аксап атат деп айтсам болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу баягы орустар айтат го, причинно-следственная связь депчи. Себеп менен жыйынтыктын байланышы. Мен ошо туруктуу көз караш пайда болду. Биз бүгүнкү жашоону өзгөртүш үчүн биз биринчи жашоо эрежелерин иретке келтиришибиз керек. Андан кийин ошонун аткарылышын, кандай аткарылышын, ошо аткаруу сапатын күчөтүшүбүз керек. Эрежелерди иреттемейин, аткарылуунун иреттүү болуусун талап кылуу өтө кыйын нерсе экен. Муну мен өз ишимде көргөн үчүн ушу эреже, мыйзамдарды, жашоо эрежелерин бүгүнкү биздин кыргыз элибиздин турмушуна тыгыз байланыштыра турган жака ушу салымым кошулабы деген үмүт менен бел байлап аткан учурумда. Өзүңүз айткандай, сиз узак жыл же башкача айтканда 10 жылга чукул аткаруу бийлигинде иштедиңиз, Бишкектин көйгөйүн жакшы билдиңиз. Дегеним, Бишкек шаарынын вице-мэри катары бир топ жыл иштеп, анан багы сизди чарбачыл адам катары дагы айтып жүрүшпөйбү? Бул жагынан алганда, сиз талапкерлигиңизди Бишкек шаарына койсоңуз деле болот эле. Шаардыктар жакшы билет эле да. Анан мени кызыктырганы, мисалы, эмне үчүн сиз ушул өзүңүздүн кичи мекениңиз Жети-Күз районун тандап алдыңыз? Биринчиден, туура сиз айткандай эле туура, мен көп жылдардан бери ошо Бишкек шаарында вице-мэрлик кызматта кызмат өтөдүм. Бишкек шаарындагы чоң инфраструктуралык долбоорлор менен иштедим. Көптөрүн ишке ашырдык, көптөрү кагаз түрүндө болду. Бирок менин көз карашым боюнча элет өнүкмөйүн, өлкөнүн өнүгүшү өтө кыйын. Мен Жети-Күз, мен туулуп өскөн жерим, туулуп өскөн айылым ушул жерде. Мына биз отурган жерде ушу мен туулуп өскөн, менин балалыгым өткөн ушул жерде, балалык өткөн жерлер. Шаарда кызмат кылсаң деле сенин демиң айыл менен тыгыз байланыштуу, сенин ийгилигиң айыл менен тыгыз байланыштуу. Борбор кала бул баардык кыргызстандыктарга таандык кала. Бирок сенин туулган жериң өнүкпөй туруп, туулган жериңди мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, алдыга сүйрөгөнгө мүмкүнчүлүгүң болуп туруп, катышпай кала турган нерсе мен үчүн баягы ички бир ой толгоомдогу каршы келе турган нерсе сыяктуу болуп, ошон үчүн мен ушу Жети-Күз районунда өзүм туулуп өскөн жеримде талапкерлигимди кое турган болсом, пайдам көбүрөөк тээби деген оюм бар. Себеби Бишкек шаарынын проблемасын да жакшы билем. Элет жеринин да проблемаларын жакшы билем. Ошон үчүн ушундай жыйынтыкка келдим. Ушу элет жеринде өзүмдүн туулган жеримде туулуп өскөн эли журтум мага баягы дем берип, жакыныраак болуп, ушул жактын жыргалчылыгы боло турган болсо, сөзсүз Бишкек өнүгөт. Туура. Ошол ойдо тандап алдыңыз. Анан эми дагы бир маселеде сиз багы мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, мамлекеттин саясатын жүргүзүп жүргөн кызматкерсиз да. Анан бул жагынан алганда башка сиздин кесиптештериңиз сыяктуу эле бийлик партиясы эсептелген биримдикти тандап алсаңыз деле болот эле да. Эмне үчүн мекеним Кыргызстанга артыкчылык бердиңиз? Мен ойлойм, мен баягы саясатка баш отум менен кирип, ушу мындан ары өзүмдү жалгыз эле саясатта эмес, мен ушу саясатка, ушу саясатчылардын көптүгүнө, ушу чарбачыл адамдардын жетишсиздигинен бизде кемчиликтер болуп атат деген ойда. Мен ал жака барып өзүмдү
жалгыз эле саясатта эмес, мен негизги максатым, негизги принцибим ушу чарбачылыктын проблемаларын ушу мыйзам тегерегинде ушу салымды кошсом деген ой менен. Анан сиз айткан, мен ойлойм, негизи бул партиялар көп да биздечи, мына 40тан ашык партия дейт. Эми жарышка канчасы чыгат жакында билебиз. Бирок баардык эле партиялардын негизги принциптери ушу Кыргызстан оңолуп кетсе деген принциптер баягы негизги бутагын түшөт да. Ошондой эле Биримдик партиясы, ошол эле Мекенин Кыргызстан партиясы деле бул өзлөрүнүн программасында негизги принциптери ушу кыргыз мамлекетибиз өнүксө деген. Мен ойлойм, бул жерде эң чоң маселе жалгыз эле Мекенин Кыргызстан партиясы ийгиликке жетишип, өзү Кыргызстанды оңдоп кетет дегенден биз алыс болушубуз керек. Мен ойлойм, ушу биздин парламентке ар кайсы партиядан бирок деми күчү мамлекетибизди оңдоого жүрөгү менен, акылы менен, билими менен жетишерлик кызмат өтөй турган прогрессивдүү биздин талапкерлер келе турган болсо, Кыргызстанды чогуулап өнүктүрүү баардык келген партиялардын максаты болуш керек. Экинчи негизи, кээ бир партиялардын негизги максаты бийликке келип, бийликти алмаштырып, жанагы жаңы бийлик орнотуу деген принциптери бар. Бирок менин көз карашым боюнча революциялык ыкма менен эле ишке ашырууну көздөшөт дейли. Менин көз карашым, биз бийлик эмес, ийгиликке умтулушубуз керек деген ойдомун да. Ошон үчүн мен Мекенин Кыргызстандын программасында дагы, ошо Мекенин Кыргызстанда талапкер болуп аткан бир топ талапкерлердин арасында дагы ушу ийгиликке умтулган эр азаматтарды көрүп, ушул партияны тандадым. Негизи ушу биз парламентте жалаң гана саясат менен алектенген орган катары эмес, ушу биздин жөнөкөй жарандын жашоо турмушунун эрежесин иреттеп берүү орган катары көрүш керек деп ойлойм да. Жакшы. Анан эми буюрса кичи мекениңиздин кызыкчылыгын көбүрөөк коргогонго, эми баягы шаардын көйгөйүнө жардам бердим, эми кичи мекенимдин көйгөйүн чечсем деп турасыз да. Анан алдыңызда бир приоритет бере тургандай маселелер кайсы? Эми биз Ысык көл кыргыз жеринин бермети деп бекер айтпай атабыз да. Мен ойлойм, кичи мекендин проблемасы бул деги эле кыргыз мамлекетинин проблемалары менен айкалышып турат да. Эгерде биз ар бирибиз кичи мекенде жашоосун оңдогонго аракет кылсак, бул мамлекеттин жашоосун оңдогонго аракет кылганыбыз менен барабар да. Албетте Жетөгүз районунда дагы чоң көйгөйлөр бар. Көп жылдан бери чечилбей келаткан көйгөйлөр бар. Ысык көл областында ошондой көйгөйлөр бар. Ошолордун баарын баягы алдыга сүйрөп чечкенге аракет кылышыбыз керек да. Биз айтышыбыз керек, ачык айтышыбыз керек. Кыйынчылыктар болбой койбойт. Эгерде адамдар келип ою эле өзгөрүп, бирок кылган иши натыйжасын бербесе, турмуштан болуп кетпейт. Ошон үчүн биринчи ой да оң болуш керек, кылган иши да оң болуш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу Жетөгүздүн көйгөйлөрүн дагы чечкенге алдыга сүрөп, эл менен кошо алдыга сүрөп, ушул проблемаларды чечкенге сөзсүз аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Көп нерсени чечсе болот. Көп нерсени саясаттырышпай эле жөнөкөйлөтүп чечиш керек деп ойлойм. Эми анын баарын өзүбүздүн приоритетибизде, мен мисалы үчүн жол маселеси. Жол негизи эң биринчи инфраструктуранын экономиканын өнүгүшүндөгү биринчи кан тамыр дейли. Кан тамыр. Жол маселеси чечилмейинче калган экономиканын бөлүктөрүн дагы кескин өнүгүп кетишин элестетиш мүмкүн эмес. Ошон үчүн биз Ысык көлдүн тегерегиндеги жол маселесин чечишибиз керек. Ысык көлдүн тегерегинде велосипед менен жүрө турган жолдорду салышыбыз керек. Себеби биз экологиялык туризмдин эң бир
баягы маанилүү кыргыз мамлекети үчүн бир бөлүгү ушу ысык көлүбүздүн тегерегинде турат да. Мына сиз экөөбүз отурган жер дагы бул Кудай Таалам бизге белекке берген да. Эмне үчүн биз ушу сулуулук менен дүйнө жүзүнөн келген биздин конокторубуз менен келе турган туристтерибиз менен жогорку маданияттуулук менен кыргыздын нарктуулугун көрсөтүп, барктуулугун көрсөтүп, тосуп бөлүшпөгөнгө болбойт. Бөлүшүбүз керек, көрсөтүшүбүз керек. Ал үчүн биз шарттарды түзүшүбүз керек. Шарттарды түзүшүбүз керек. Биздин жарандар, жергиликтүү тургундарыбыз бул жерде баягы сырттан карап турган адамдар эмес, ушул ишти алдыга жылдыра турган эң негизги бир бөлүк катары карашыбыз керек. Эң негизги фактор бул ушу биздин жарандарыбыз. Бакыт Дүйшөнбиев чейрек кылымга чукул чарбалык иштерде иштеп, айылдын да, шаардын да инфраструктурасын кантип өнүгөт, ага эмне керек жана аны кантип жасоо керектигин терең түшүнөт. Ордо калабыз Бишкектин вице-мэри катары шаар куруу жана архитектура маселелерин ийне жибине чейин өздөштүргөн. Элетте окуп, чоңойгон баланын шаардагы масштабтуу маселелерди чечүүдө жоопкерчиликти алып жатканы да жердештерин сыймыкка бөлөп келет. Өзү шаарда иштеп келсе да, кичи мекени тууралуу сөз болгондо карегинен жалын чачырап, жердештеринин көйгөйлөрүн чечүү изги тилеги экенин айтат маектешим. Бакыт мырза, мындан тышкары мына өзүңүз белгилеген ушул жетөгүздүн көйгөйлөрүндө эң негизгиси Кумтөрдүн ошол Жетөгөз районуна салган үлүшү боюнча ар кыл пикирлер айтылып келет да. Бул маселеде сиздин өзүңүздүн жеке бир чечим кабыл ала тургандай бир рецепт же сунуш барбы? Эми Кумтөр жалгыз эле Жетөгөз району үчүн эмес, Ысык көл областы үчүн эмес, баягы кыргыз мамлекети үчүн чоң долбоорлордун бири да булчу. Баягы көп нерсе Кыргызстан өзүнүн көз карандысыздыгын белгилегенден кийинки кол коюлган долбоорлордун бири да. Эми иштеп атат, чоң саясатка да айланган маселелер бар. Бирок мен бул жерде Кумтөрдүн саясатын эмес, ушу Кумтөргөн Ысык көл областына, Жетөгөз районуна түшүп жаткан өнүктүрүү фондусу деп атпайбызбы? Ошо өнүктүрүү фондусуна жакшылап сын пикир менен караш керек деген өзүмдүн оюм бар да. Маселе Кумтөрдөн бизге түшүп аткан үлүш бул бир маселе. Экинчи чоң маселе бизге түшкөн өнүктүрүү фондусунун акчалардын эффективдүү пайдалануусу боюнча, жыйынтыктуу пайдалануусу, сапаттуу пайдалануусу боюнча дагы биз өзүбүздүн кылып аткан ишибизге дагы кичине сын көз менен көз чаптырышып коюшубуз керек деп ойлойм да. Себеби өзүн айтып атканда өнүктүрүү деп атабыз. Ушу өнүктүрүү үчүн биз тиешелүү деңгээлде ишти алып барган жокпузбу? Жаңы жумушчу орундарды ача алдыкпы, ача алган жокпузбу? Жыйынтыгында бул алган акчаны эле бир коротуп тим болбостон өнүгө турганга кандай шарттарды түздүк деген маселелерди мындай өзүбүздүн кылган кыймыл аракетибизди дагы сын пикир менен карап койсок, бул жаман болбойт деп ойлойм. Себеби баягы акчаны коротуштун көп деле акылдын кереги жок дагычы. Бирок акчаны иштетиш үчүн, акчаны өнүктүрүүгө пайдаланыш үчүн жумушчу орундарын экономикалык баягы негизди түзө турган ошо биздин Жетөгөз районунда айылдарыбызда түзө турган ишканаларды уюштурууга сөзсүз түрдө акыл керек, сөзсүз түрдө билим керек, сөзсүз түрдө эске ала турчу проектлер, программалар керек деп ойлойм да. Биз ошол жагына басым кылышыбыз керек деген оюм бар. Бул мындай тарыхый мүмкүнчүлүк деп мүмкүнчүлүк деп эсептешибиз керек да. Тарыхый мүмкүнчүлүк биздин эртеңки урпактарыбыз ушул тарыхый мүмкүнчүлүктү биздин агаларыбыз, аталарыбыз ушундай туура колдонгон экен.
андай мисалдар дүйнө жүзүндө абдан көп да. Ушундай тарыхый мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланган боюнчачы. Бизде кумтөрдөн башка дагы кен байлыктар бар да. Биз мына ошо кен байлыктарды иштетүүдө катачылык кетирбешибиз керек. Туура. Анан мына Бакыт мырза, биз азыр ушу керемет жерде агып аткан көк кашка сууну көрүп атабыз. Кандай сонун жер. Анан жалпы эле Кыргызстан сыяктуу таза суу көйгөйү бул Жети Көз районундагы кыйгап өтө алган эмес экен да. Ушул маселени чечүүдө, мисалы биз баягы көнүп калганда эле донорлор качан акча берет, биздин көйгөйүбүздү качан чечип берет деген маселеден тышкары бир чечүү жолдору барбы, жокпу? Биринчиден биз дүйнөгө мактанып келип атпайбызбы? Дүйнө запасынын таза суусу, таза суу запасы Кыргызстанда эбегейсиз чоң көлөмдө бар депчи. Бирок ошончо эбегейсиз көп көлөмдөгү таза суу запасыбыз бар деген менен айылыбызда ичип аткан суубуз болсо тиешелүү деңгээлде таза эмес, же болбосо таптакыр жок болуп атпайбы? Бул ойлойм, мындай биз үчүн абдан бир маанилүү нерсе. Бул жалгыз эле жашоо булагы эмес, бул ден соолуктун да булагы да. Таза суу биз элибизге камсыз кыла турган болсок, ден соолуктун негизги фактор болуп эсептелүүчү бул таза суу. Бүгүнкү күндө мамлекеттик абдан жакшы саясат коюлган да, ушу таза суу менен камсыздоо боюнчачы. Суу боюнча мамлекеттик деңгээлде көтөрүлүп атат. Бирок биз төмөн жакта жергиликтүү айылдарда ушул саясатты колдонуп иш жүзүнө ашырып ала атабызбы? Же ашыра албай атабызбы? Бул чоң маселе бар. Биздин айылдарыбызда суу проблемасы Жети Көз районунда абдан чоң. Четинен чечилип келатат десем болот. Бирок биз кыска убакта таза суу маселесин чечпей турган болсок, биз ден соолугу чың жаш балдарыбыз болот же тургундарыбыз болот деп айтышыбыз мүмкүн эмес. Бул боюнча сиз айткандай биз баардык жашообузду донорлорго же мамлекеттик тараптан жардам келип салып бериш керек дегенден сырткары, биз өзүбүздүн жашоочуларыбыздын статусун көтөрүшүбүз керек. Бай адамдарды, бай айылдарды биз аракет кылышыбыз керек. Мисалы үчүн биз мал баккан адамды же бүгүн дыйкан болуп аткан адамды көбүбүз баягы башка иши жок, ошо айылга келип айла жок иш кылып аткан сыяктуу кабыл алган учурлар абдан көп. Бирок мен ойлойм, бул ушул адамдар айыл жеринин экономикасынын эң негизин түзө турган адамдар. Биз бул адамдарды ишкер катары, ушул айылдын деңгээлин алдыга сүрөй турган адамдардын бир чоң калың бөлүгү катары эсептешибиз керек. Мал чарбасында болобу, бизде мына багбанчылык болобу, бул адамдар ошо биздин экономиканын бир негизги бөлүктөрүн түзө турган болсо, бул адамдар өзлөрүн ишкер адамдар кылып эсептеп, биз алардын статусун мыйзамдык негизде жардам берип көтөрүп, үрөн жагынан асыл тукум мал жандыктардан жаңы көчөттөрдүн сортунан жардам бере турган болсок, булар эртең эле чоң ишкерлер болуп чыга келет. Майда өзүнүн чарбасы барлар биригип экспортко жибере турган ишканалар пайда боло турган чоң потенциалдар бар. Ошолордун бир башаты бар биздин көп айылдарда. Биз ошого жардам беришибиз керек. Эгерде биз ошондой ишкерлерибизди көбөйтсөк, анан эң бир чоң потенциал биздин айылда жаштар чоң потенциал бар. Биз ошо жаштарды эң жүрөгү күйгөн, ошо айылым үчүн деген бизде абдан көп жаштар бар. Биз ошолордун мүмкүнчүлүктөрүнүн баарына шарт түзгөнгө жетишсек, анда биздин айылдар сөзсүз түрдө өнүгөт. Ушундай кереметтүү жерде жашап, кереметтүү көлдүн жээгинде жашап туруп, мындай бай болбой коюш, бул туура эмес деп ойлойм да. Азыркы бүгүнкү шарттарда биз сырт жактан эле күтпөстөн, биз өзүбүздүн ал жердин арасында жалгыз эле
дыйкан же багбандар эмес, экономиканын ар кайсы түрүндө, мисалы үчүн туризм жаатында биз абдан чоң потенциалыбыз бар, ушу жергиликтүү жашоочуларыбыздын ишкер болушуна, тейлөө кызматында жана башка баардык шарттарын түздөп биз алдыга түртүшүбүз керек да. Анын алдыңкылары ушул шарттан сөзсүз түрдө пайдаланып, мындай өнүктүргөнгө жардам берет да. Биздин эң чоң потенциалдарыбызды бүгүнкү күндө колдонушубуз керек деп ойлойм мен. Бизде абдан ушу өзүнүн да жашоосун, айылынын да жашоосун оңдойлу деген бир топ жаш жигиттерибиз бар, жаш кыздарыбыз бар. Бул мындай акчага сатып алгыс же болбосо сүйлөшүп бир чечип алчу нерсе эмес, бул баа жеткис потенциал деп эсептейм да. Ошону пайдаланышыбыз керек. Ошол эгерде биз ошол потенциалды пайдалана турган болсок, жалгыз эле суу проблемасы, калган маселелерди да чечкенге мүмкүнчүлүк болот. Бакыт мырза, мындайда дагы бир маселе, сиз өзүңүз жакшы билесиз, мындан бир 7-8 жыл мурун ушул Жети Көз районунда экология маселесин кумтөргө байланыштырып, эл дагы анан бейөкмөт уюмдар дагы аябай көтөрүп жүрүштү да. Анан бүгүн бул көйгөй чечилдиби же мындай маселе акырында мындай жөнгө салынып келе жатабы? Эми чоң өндүрүш бар жерде, айрыкча алтын өндүрүшүндө экологик маселе курчпойдон калат, болот. Маселе болот. Башка иш, биз ошол экологияны оңдой турган, экологиялык баягы көп кемчиликтерди кетирбей турган талаптарды ушу өндүрүш ишканасы менен чогуу барабар алып баргандыкта да. Эми сөзсүз түрдө кыйла иштери болуп жатат. Бирок көп нерсе жетишпейт. Дагы күчөтүш керек, дагы иштеш керек. Аны баягы бир жактуу эле талап кое бербей, биз дагы жергиликтүү эл дагы чогуу мындай аракет кылыш керек. Эң негизгиси мунун баары мыйзамдык негизде болуш керек. Биз жөн эле мындай ар кимибиз оюбузга келгендей мындай болуш керек, тигиндей болуш керек дебей, ушу мыйзамдуу түрдө ошолордун жана мен башында айткан эрежелердин негизинде иретке келтирүүчү нерселер да. Бардык нерсенин өз убагы бар. Жарык дүйнөгө келген соң билим ал, окуу, маңдай териңди төгүп иште, тажрыйба топтоп, акыл парасатыңды өстүр. Анан элиңе кызмат кылуунун жолун ойлон, изден. Мойнуңа тагыла турган жоопкерчиликти аңдап туй. Бул вазипа өтө оор жана сыймыктуу экенин, ал жүктү көтөрүүдө ата энеси берген тарбия, жердештери берген дем күч сезилип турарын Бакыт Дүйшөнбиев жашырбайт. Бакыт мырза, сиздин үй бүлөңүз дагы мындай чоң экендигин, бай ата экендигиңизди угуп жүрөм. Канча уул кызды тарбиялап өстүрүп жатасыз? Туура, мен чынында эле бай атамын. Менин 5 уул, 1 кызым бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн дейли. Кандай тарбия берип атасыз балдарга? Эми тарбиянын негизин менин атам менен энем берди десем болот да. Себеби? Абдан сонун. Кандай? Жакшыбы? Жакшы жеңе, кандайсыңар? Иштериң жакшыбы? Бактылуу ал. Кандай? Жакшыбы? Кандай? Кел. Соңыр. Кандай? Жакшы. Улуу неберем да сенин стипендияңды алган. Атың ким? Галия. Ай, молодец. Канчанчы класс болдуң? 7 көчтүм мен. Сизге да ыраазычылык билдирген Ай, окшойт. молодец. Сен деген ушундай жакшы окуп, мыкты окуп, ушу жакшы кыз болуп чоңойсоң, Кудай буйрса, чоң келечектер күтүп турган болот сени. Сиз да мотивация болуп, ошо окуганга стипендия берип атканыңыз, жакшы окуганга мотивация болуп жатат. Сизге да сизде окугум келет. Андан жакшы экен, Галия, канча жылдан бери ушул агайыңдын стипендиясын алып жакшы окуп келатасың? Стипендия стипендия мен эмне экенин деле билген эмесмин башындачы. Чоң класс болгондо эле 5 класста алдым стипендияны. Аябай башында албайсың деп айтышканда мен аябай кап болгом да негизи.
аласың дегенде ой баарыбыз кубанып ата-энем дагы кубанып ошо алгам 5-класста. Абдан жакшы экен анда. Молодец. Анда сиздердин эс алууңуздар жакшы улансын, бул тоого атайын эс алганы келген турбайсыздарбы? Жакшы салгыла. Жакшы, бул балдарыңыз дагы жакшы окусун, агайынын Действительно окуп бүткөндөн кийин агайынын стипендиясын алсын. Ушундай стипендияны канча жылдан бери берип келе жатасыз? Бир 10 жылдан ашып калды го дейм. 10 жыл. Эми бул эми стипендия деп мындай айтыштагы бул мотивацияда мен баягы ички дүйнөмдө ушу 5-класстан 11-класска чейин мыкты окуган кыздар, балдарды кичине менин баягы көңүлүм менен, көңүл бургандыгым менен кичине түртмөлөп койсом дагы бир себеп болуп калабы деген ойда. Себеби мыкты балдар, мыкты кыздар абдан көп айылда. Мектепте мен өзүм окуп жүргөндөгү баягы чогуу классташтарыңды, чогуу окуган баарын билесиң да. Анан баягы кичине түрткө болсо экен, билим керек нерсе экен дегенге түрткө болуп аны жалгыз эле баягы баалуулук негизи жанагы стипендиясында эмес, мен баягы папкасын жасатып, экономика илимдеринин кандидаты деп билимге байланыштырып, ошо балдардын кичине бир стимул берип атасыз да. Умтулуусун бир ойготуп коеюн деген аракет. Мен көңүл буруп жүргөн балдар алдыңкысы бүгүн жакшы жогорку окуучулардын бүтүп калды. Кудай буйрса, мындай көңүл бурган балдар кыздарыбыз көп боло турган болсо, мен жанагы айтып аткан келечегибиз мындай туруктуу болот да. Биз 3 чоң баалуулукту алдыга койсок, бул ден соолук, билим берүү, маданият, салт сана, улуу кичүүнү сыйлоо, нарктуулук, барктуулук, билимдүү балдарды чоңойтсок, дени сак балдарды чоңойтсок, ушул 3 чоң тирөөч деп ойлойм. Ушул үчөө биздин балдарыбыз менен бүгүнкү күндө абдан чоң маани берип, айрыкча. Анда биздин келечекте экономикабыз да ушул, жаңы технологияларыбыз да ушул. Биздин алдыңкы улут болушубуздун да негизи ушул деп мен эсептейм да. Өзүңүздүн балдаргачы ошо билим берүүдө, кесип тандоодо мындай сиздин салымыңыз, таасириңиз канчалык болду? Эми мен ойлойм, менин таасиримин дагы ушу менин ата-энемдин таасири маанилүү болду депчи. Себеби менин улуу балдарым ушу атам менен энемдин колунда айылда өсүп, айылдык мектепте окуп, ушул жакты бүтүрүп, анан балдар жогорку окуу жайларын бүтүшүп, бүгүнкү күндө ар бири өзүнүн кесибин аркалап иштеп келе жатат. Бала, үй бүлө бул адамдын жашоосундагы чоң үмүт, чоң кыял, чоң максат да. Эгерде үй бүлөң жакшынакай болсо, үй бүлөңдө туруктуу баалуулуктар болсо, балдарың окуусу жакшы, ден соолугу чың боло турган болсо, сенин укум тукумуңдун келечеги бар дегенди билдирет эмеспи? Ошо баалуулуктарды эң биринчиден ушу мен ата-энем берди, бизге берди, биздин балдарыбызга да бергенге үлгүрдү. Мен ошого абдан сүйүнөм бүгүнкү күндө. Ушул айыл менен айыл болуп, эл менен эл болуп өсүп келаткандар мен үчүн шаарда окуган калган кичинекей балдарым шаарда окуп атат. Ошолор үчүн ошо баалуулукту айылдан апарып ушу шаарда сиңирип аткандын негизи да. Бакыт Дүйшөнбиев айыл менен шаардын, эски менен жаңынын, улуу менен кичүүнүн ортосундагы байланышты бирдей кармаган адам. Коомдогу бардык баалуулуктар үй бүлө деген чакан мамлекеттен калыптанаарын, баланын мүнөзү, эмгекке болгон мамилеси бекемделерин терең түшүнөт. Бул жагдайды биз анын үй бүлөсүнөн дагы байкап турдук. Жарукер жары менен сүйкүмдүү балдарына таалим тарбия берүүнүн дагы өзгөчө бир рецебин иштеп чыгышкандай. Биздин үй бүлөбүз бала чакалуу үй бүлөлөргө кирет. Биздин Рахат экөөбүздүн 5 эркек, 1 кызыбыз бар. Улуусу Дастан, келинибиз Назик, андан кийинки улуубуз Абай,
Абайдан кийин дагы бир жигитибиз азыр окуусунан келе албай атат. Андан кийин Канышай кызыбыз, мына жалгыз биздин чүрөгүбүз Канышай. Андан кийин Айтемир деген жигитибиз. Анан эң кичинекей жигитибиз Бууреки Тынай деген жигит. Биздин дагы бир айта кетүүчү нерсе, мен ушу демибиз дагы, тамырыбызда дагы ушу айыл деп айтып келем. Биздин улуу балдарыбыз Дастан менен Абай. Мени сүйүндүргөнү ушул айылда мен окуп кеткен мектепте окуп, ушул үйдө чоңоюшту булар дагы. Себеби булардын тарбиялоодо биздин атабыз менен энебиздин абдан чоң бир эмгеги бар. Себеби ушу жерибизден, элибизден колубуз түспөй эмгек менен шаарда жүрсөк дагы ушу айыл менен дайыма тыгыз байланышта келебиз да. Бир аз убакыт болуп калса эле баарыбыз ушу айылдабыз. Бир туугандарыбыз менен дагы ушу ордобуз ушул үйдө чогулуп, жакшылыктарыбызды бөлүшүп, өздөрүбүздүн ийгиликтерибизди, тойлорубузду да ушул жерден беребиз. Бакыт Дүйшөнбиев 48 жашында өз жашоосун өзгөртүп, чоң саясатка келүү чечимин кабыл алды. Бул терең ойлонулган, жоопкерчиликти талап кылган тандоо. Узак жылдар чарбалык иште топтогон тажрыйбасын эми ал саясий ишке арнагысы келүүдө. Анткени саясатта да чарбачыл адамдар жетишпей жатканын каарманыбыз аңдап туюуда. Бул жүктү ал канчалык аткарат, аны убакыт көрсөтөт. Ага чейин биз Бакыт Дүйшөнбиевке ийгилик каалайбыз.